Ассаламу алейкум урматтуу катталуучулары жана YouTube көрүүчүлөр, саламатсыздарбы? Бүгүн сиздерге Өзгөн районунан салам айтабыз. Өзгөн районунда Красный Маяк айылында 2 кабаттуу үй сатылып жатат. Экрандан алыстабай, ориентирди жакшы билип туруңуздар. Азыр биз Өзгөн тараптан келдик. Өзгөн тараптан өзүңүздөр билгендей эле машина базарды билесиздер. Красный Маяк мал базарын билесиздер. Ошодон өтүп бир аз өткөндө эле Ак Тилек 4 көчөсүнө буруласыздар. Көчөгө бурулуп 100 метр басасыздар. Урматтуу туугандар, 100 метр эле басып келдик. Сатылып жаткан 2 кабаттуу үй ушул үй, урматтуу туугандар. Урматтуу туугандар, өзүңүздөр билгендей эле бул айылда билесиздер келечеги чоң. Машина базар, Дордой базар, мал базар, Красный Маяк. Кыргызстандагы эң чоң базарлардын бири ушул Красный Маяк мал базар. Бул жерде мектеп, садик жана таза суу дагы бар. Азыр сиздерге үйдүн ичине кирип, жеринен тааныштырып, экрандарга чагылдырып көрсөтүп беребиз. Экрандан алыстабай көрүп туруңуздар. Урматтуу достор, забор тосулуп, ворота коюлган. Азыр сиздерге ичине кирип, ичине көрсөтүп берейли. Бисмиллахиррахманиррахим. Ким сатып алса дагы насип кылсын, дайыма тойлор болсун. Бала чакалары, небере чеберелери менен көгөрүп, дайыма жакшылык күндөр болсун. Азыр сиздерге бул жагына өтүп, үйдү көрсөтөйүн, абалын. Так, үйдүн ээси менин жанында. Ассаламу алейкум. Үйдүн сотугу канча сотук? 6 сотук. 6 сотук. Урматтуу туугандар, 6 сотук, 2 кабаттуу кылып салынган экен. Айнектери пластик. Так. Фундаменти 1 метрден ашыгыраак бул жагы куюлуп тур. 1 метрден ашык куюлуп тур. Бул кирпич менен курулганбы же камкыш? Камкыш, а? Камкыш менен көтөрүлүп, сесмопоястары барбы? Бар. Сесмопоястары куюлуп, крышасы оцинковый тыника менен жабылыптыр. Азыр ичине кирип сиздерге көрсөтүп берейли. Бул жерде яма бар экен. Бул кандай яма экен? Заводдун ямасы окшойт, мурдак. Бул жаңы чек да турбу бул жерлер, жаңы конуш. Подвалдарды толтурбай койдум. Атайын подвал болуп калышы мүмкүн деп толтурбай койдуңуз. Жакшы. Урматтуу туугандар, көрүнүшү ушундай. Азыр сиздерге кирип көрсөтүп беребиз. Киргенде эле ушул жер эшиги брондувер экен. Турбу? Темир эшиктен. Өтө качественный темир эшиктен коюптур, бирок краскалап койсоңуздар болгону. Бисмиллахиррахманиррахим. Урматтуу туугандар, толук бүтө элек монтаж болгон, электро монтаж болгон, шпаклевка тартылып, 2 комнатасы бүткөн, 2 комнатасы бүткөн. Мына биз кире бериш жери холл. Холдун узун турасы 4.60-ка 4.60 экен, урматтуу туугандар. Мына ушундай потологу азырынча бүтө элек. Сиздерге бир айлантып көрсөтүп коелу. Бул жака 2-чи этажга лестница көтөрүлүп чыкса болот экен. Ушул эле комнатадан баштай берели. Холдун өт. Күн батыш тарабында 2 терезеси бар. Бул комната 4.60-ка 4.60 узун турасы. Ал эми мына потологу жөн жыгачтан, сасна жыгачтан ташталыптыр, таштамайлар. Мына ушундай достор. Экинчи комнатага өтөбүз. Экинчи комнатага кирели. Бул жанакы бүткөн комната, 2 комната ушул да? Ушул. Так. Достор, жыгач эшиктен коюлуптур, жакшы. Бул 2 комната бүткөн, урматтуу туугандар. Азыр бул жерде эч ким жашабайт да? Бул кухня экен, турбу? Мына суу сантехник турбаларын коюп кетипсиздер.
Бул кухня, урматтуу достор. Бүткөн. Потологу гипсокартон. Туру? Гипсокартон, софиттерди коюлуп, кичи лампаларды, люстраларды коюп. Ал эми полу болсо ламинат. Полу ламинат. Бул размери канчага канча болуп калат? Так, bunun размери 3'e 30, 3'e 30'ga 5 жарым екен. 3.30'ga 5 жарым, урматтуу достор. Кухнядан өтүп, спальниге барабыз. Кухнядан өтөбүз, спальниге кирип келебиз. Бул жагы спальни, урматтуу достор. Бүткөн, потологу гипсокартон, люстралар коюлуп, кичи лампалар коюлуп, күн чыгыш жакта бир терезеси бар. Терезелердин бардыгы пластиктен, урматтуу достор. Азыр свет жок үчүн жакшы караңгы болуп көрүнбөй жатышы мүмкүн, бирок жакшы эле көрүнүп жатат. Мына ушундай. Бунун размери канча дедиңиз? 3.30. Бул да 3.30'ga 3.30, а? Жакшы. Спальни болду, урматтуу достор. Азыр сиздерге экинчи этажга чыгып, экинчи этаждын комнаталарын сиздерге көрсөтөбүз. Лестницадан көтөрүлүп чыга беребиз. Бисмиллахиррахманиррахим. Экинчи этаждын холу. Так, холдун узун туурасы 4.60-га 4.60 экен, урматтуу достор. Бул потологу гипсокартон менен уже жасалыптыр. Буну шпаклевка кылып, люстраларды коюп койсо болду экен. Бул софиттерге дагы ташталып кетилгенби? Бул кардыроо ташталган эмес. Нараны ташталган. Бул жерге софит болбойт. Эки неме болот экен да? 2 люстра коюлган. 2 люстра коюлуптур. Бул жерге софиттери жок экен. Мына ушундай. Буну подмаяк шыбалып, электроточкалары монтаж кылып кетишиптир. Урматтуу достор, бул комнатанын узун туурасы 4.60-га 4.60, күнбатыш тарабында 2 терезеси бар. Потологу жасалган гипсокартон менен. Ал эми полу болсо ОСБ дейби? ОСБ болуп калабы? ОСБ. Ушундай, урматтуу туугандар. Буларга софит коюлуп кеткен да, туруп? Зым таштап кеткен софитке. Софитке зым таштап кетилиптир. Урматтуу достор, эми сиздерге экинчи комнатага киребиз. Экинчи этаждын экинчи комната. Электро монтаждын автоматтары. Комнатанын автоматтары да туруп? Комната экинчи этажга деле, биринчи этажга деле. Экинчи этаждыкы өзүнчө, биринчи этаждыкы өзүнчө, туруп? Жакшы. Бул комната зал, мейманкана. Бул өтө эле чоң го, узун, а? Так, узун туурасы, урматтуу туугандар, 3.30-га 9.50 экен. Күн чыгыш жагында 2 терезеси бар. Терезеси пластиктен. Потологу гипсокартон менен уже жасалыптыр. Ал эми полу ОСБ. Урматтуу туугандар, дубалдары подмаяк шыбалып, темирлери дагы алып салыптыр. Кээ бирки үйлөрдө темирлери калып кетет, а бунуку болсо темирлерин алып коюптур. Жакшы болуп шыбаптыр. Жакшы. Урматтуу достор, бул комнатанын потологуна софиттерге зым ташталып кетиптир. Тешип эле софиттерге улап койсо болот экен.
Урматтуу достор, биринчи этажда 3 комната, экинчи этажында 2 комната. 5 комната болуп калабы ушунда? Коридор эсептелбегенде 5 комната. Бул жагы балконго чыгып кете турган эшик экен да. Балконго чыга турган эшик. Ачылабы, ачылбайбы? Мына ушундай достор. Балконго чыксаңыздар, баары үйүңүздүн астындагы баары көрүнүп турат. Мына ушундай. Биз эшикке чыгайлы, баасына. Баарына кызык болгон баасына келейли. Баарына кызык болгон баасына келейли. Аке, канча сурап жатасыз бул үйгө? 3 миллион 700 оту. 3 миллион 700. Турбу? 3 миллион 700 миң сом. Урматтуу туугандар, кимге кызык болсо, телефон номерлерге чаласыздар. Келип конкретный кызыккандар баалашасыздар. Эмне дегенде үйдүн баасыны, үйдүн ээси коет. Жана аларман келип баасыны пычып, анан кийин баалашат. Урматтуу туугандар, коркпостон телефон номерлерге чалып байланышасыздар. Варианты барбы, жокпу? Карап көрөсүз. Сунуштарга карап көрөбүз дейт, варианттары бар дейт.